Түгөлбай Сыдыкбеков, Алы Токонбаев, Чыңгыз Айтматов, Кубанычбек Маликов, Темиркул Үмөталиевдер ошол Эркиндик бульварында үйлөрү бар болчу. Мен ошолордун үйлөрүн мен ошондо сантехник болуп жүрүп, ошолордун үйлөрүн обслуживать этип, мен ошол кишилердин батасын алдым да. Алар менен көп сүйлөшчүмүн. Ошол жактан эң кызыктуу учурду айтып бериңизчи. Мисалы үчүн Айтматовдун үйүнөн бирдеме кылдыңыз, кандай маек болду, кандай сүйлөштүңүз? Ал убакта мына субботниктерди абдан бат-бат өткөзчүбүз. Суббота сайын тазалыкка абдан шаарга көңүл бурулчу. Ошо Чыңгыз Айтматов жашаган үйлөргө барып, мен анда субботникке чыккыла деп аларды чакырып чыксам, Чыңгыз Айтматовду биринчи жолу көрдүм. Эшик жапсам, биринчи этажда турат экен, чаа калды. Мен ушу субботникке чыккыла деп чакырып келдим. Элдердин баарын чыгарып, эшиктин астындагы уборка кылганга чакырып келдим десем, ошол Айтматов экен. Андан кийин ал жерде жалаң чоңдор жашайт экен. Чоң кызматтагылар. Анан ошондо мен Чыңгыз Айтматовго абдан эсимде калганы, ошол киши менин сөзүмдү эки кылбай, инструменттерин көтөрүп келип, анан эшиктин астында уборкага катышып, субботникке катышып берди да, ошол эсимде калды бир жагы. Экинчи Алы Токонбаевдин үйүнө бардым, сантехникасын оңдоюн деп. Бир жагынан суу агып атыптыр, ошону оңдоюн деп барсам, эми бизде жумуш 9-да башталат, 8-де башталат, анан 9-да барсам, ал кишинин кемпири чыкты. Алы Токонбаев азыр уктап атат, ал киши тургандайын кел деди. Эми алдай аксакал кишилерден мен кеттим. Анан качан турат десем, бир 12-лерде туруп калат деди, уктап атат деди. Анан 12-лерде келип, анан үйүн оңдоп, сантехникасын оңдоп, рахматын айтып, батасын берип, ушу кыргыздардан дагы ушу биздин заманда сантехник болобу деп таң калды да. Ал убакта орустар беле. Кыргыз, бир да кыргыз сантехник болуп иштеген мен убакта жок болчу.